Biz Nарын районунун Миңбулак айылында турабыз. Биздин айыл Нарын дарыясына 10 арча куюлган жерде экөөнүн куюлушунан орун алган. Негизинен тыным сейтели болобуз. Буга айым илгертен көл жактан көчүп келген деп айтышат. Анан бирок бул жерге жердик болуп жашап калышкан. Советтер Союзу учурунда жашап калгыс болушкан. Анан айылдын өзгөчөлүгү ушул Миңбулак деп аталат. Бул Онорча дарыясы аябагандай чуңкур сай менен агып өтөт дагы, ошонун боору бүтүндөй булак болуп эсептелет. Ошондуктан булактын көптүгүнөн Миңбулак деп аталып калган. Азыр 3кө бөлүнүшөт. Өрнөк, өйдөкү Миңбулак, анан ылдыйкы Миңбулак деп. Бардык эле кыргыз элиндегидей эле көптөгөн баягы болгон жолдорду басып өтүшкөн. Ушуга чейинки Советтер Союзу учуру, Советтер Союзу кулаган учуру, андан кийинки учурларды басып өткөн. Эми азыр Кудайга шүгүр бардыгы жакшы болуп келатат. Айылыбыз күндөн күнгө көрктөнүп, күндөн күнгө ар кандай жаңылыктар кирип, өзгөрүүлөр кирип, жакшы турмушта жүрүп атабыз. Биздин айылдан көптөгөн мыкты азаматтар чыккан эл катары эле. Атактуу манасчы Тыныбек Жапый уулу, анын уулу Актан Тыныбек, азыр жүрөт байкебиз Актанов табылды. Андан кийин деле көптөгөн кишилер чыккан. Биздин айылдан сыймыктан чөмөрсө Кыргызстандын бир да жеринде жок, бир айылдан 4-5 эл артисти, 6-7 эмгек сиңирген артисттер мисал үчүн чыккан, ушундай окумуштуулар чыккан. Биздин эле айылда бар. Чанда дагы эмес, бир эле биздин айылда бар. Анан тамашалашып калабыз, ай биздин айылдын Миңбулак эмес, миллион булак, аны санаган киши жок. Ушул жерден тиги Нарындын куюшуна чейин булакка бүт. Ошонун бир эле тамчы суусун ичсеңер, наам сураптуу бара болбойсуңар, орден сураптуу бара болбойсуңар. Ошо суудан угуртап койсоңор эле өзү бере берет Кудай. Ошон үчүн суубузда бар деп мактанабыз биз. Келесиң, сагынасың, кээде кол бошобой калат. Бирок жаманчылыкта бизде келесиң. Ылайым ошол жок болсун. Айылга келгенде мен биринчи кезекте ата бабалардын пейилин сагынам да. Пейилин. Кайсы үйдө болбосун, мисалы менин атам могу үйүнүн жанында отурганда, ары жактан бери жактан келаткан келиндер сөз жүгүнүп өтчү. Жигиттер токтоп саламын берчү. Анан үйгө кирип даамосту ийгиле дешчү. Барып алып даамосту ийип аркы берки сөздөрдү сүйлөшчү. Бу Миңбулактын эли бир атанын баласындай болгон эл. Айылыбыз өзү дыйкан чарбачылык менен аракет кылат. Элдер абдан эмгекчил. Вот эрте турушат, кеч жатышат. Жембек, ат токуп кой, ай. Ай азамат, ай азамат. Чемпиондар. Жүргүлө. Бас чукатып келебиз. Миңбулак айыл өкмөтүнө караштуу Өрнөк айылында, Улуу Жибек жолунун жээгинде жашайм. Бала кечтен тайган кармап келатам. Анан эми ошол өнөргө келип калган себеби биздин Миңбулак айылында чоң аталарыбыз кармап келген өнөр бул. Мисалы айтсак, мына 85-жылдары 80-90го чукулдап калган Ысрайыл деген атабыз бар болчу. Мына ошо кишини көбөйөрчүдүк, ошо кишинин таза кыргыз нукура кыргыз тайгандары бар болчу. Ары ылдыйкы Миңбулак айылында Садык аке бар болчу. Мергенчи тайган кармаган, анын баласы Аянбек деген дагы тайганчы экөөбүз Удалек, ал кишинин көзү өтүп кетти ушулердин. Бул күйшүп да Жантай деген абышка бар эле, Абыке деген аксакалдар бар эле. Ошолор бүт ушул тайган кармап, Боро деген аке бар эле. Мына Өрнөктө Токтогул аке кармады. Мына Сапар аке, Акун акелер, ушул кишилер биз бала кезде ушуларда аябай жакшы тайгандары бар болчу. Ошолорду ээрчип жүрүп, ошолорду көрүп жүрүп, анан ошол эки канга сиңип калды. Азыркы тапта болсо ошол ал кездеги тайгандар жоголуп отуруп, бул жоголуп азайып кеткен дагы азыр кайра ордуна келатат Кыргызстан боюнча.
Биздин нарынын жер шарты ушу тайганга ылайыктуу үчүн бизде алыскы жайлоолордо сакталып калган. Ошол элеклерди азыр аргындаштырып бири бирине кошуп асылдандыруу иштери менен да жүргүзүп атабыз. Нарын областынын Салбурун федерациясын жетектейм, салбурунчуларды. Биздин Салбурунда бүркүт, куш, ителги, тайган, жаату боюнча ат жанжа, кыз келиндер арасында, эркектер арасында болуп 8 түрү бар. Ушу мамлекет спортко киргизген ошол экелерди Нарын областындагы өнөрлүү жаштарды, кыздарды, балдарды, өнөрлүү адамдарды чогултуп ошо бир команда болуп ошо оюндарга катышып жүрөбүз. Жолдошум тайган баккан үчүн тамактандырыш менин милдетим да. Ошон үчүн дайыма ушундай чоң казанга тамак жасап берем. 7 балам бар, 7-өөнү багам. Жолдошумду багам, анан 7-8 тайган бар, ошону багам. Алгач сууну кайнатып алабыз дагы, анан буга жанагы аябай деле көп нерсенин кереги жок, анан борсоктон ашкан майлар калып калат да, ошондойлорду кошобуз. Андан сырткары туз да кошуп коебуз бул иттердин тамагына. Даамдуураак болуш үчүн. Анан атайын буудайдан, арпадан ушундай кылып шак жасап коет. Мына ошо шакты суу кайнагандан кийин анан муну кайнап аткан сууга чалгыч менен чалып коем. Аялдар аял оокатты эле үйдө отура бербейбиз. Ишке чыгып кошо эркектин оокатын да жасашып кетебиз. Аялдын да оокатын жасайбыз. Жумушубузга да жетишебиз. Мал да карашабыз. Жолдошумду ээрчип алып Салбурунга да жөнөп кетем. Кес-кесте жаа да атып калам. Өзүмдүн кесибим башталыш класстын мугалими. Келей. Кана балам, шампундан куям. Өзүнүн атайы тайгандар иттердин шампуну бар, ошол эки менен жуунтабыз. Сатып келип. Муну биз машинеге салабыз да. Ары бери чыкканда анан жыттанбаш үчүн, таза болуш үчүн каптанына жуунтабыз. Анан жуунгандан кийин булар тарайбыз. Нур деген тайганым бар, ургачы. Кара көз деген тайган бар, жел таман деген тайган бар, кара куш, анан ак жолтой деп ошо 4-5тен тайган кармайм. Анан эми күзгө жок булар төлдө антип миткенде ушул 15-20га чейин төлү менен көбөйүп кетет. Анан кайра ошол экини таратабыз элге. Тайгандын мүнөзү кыргыздын мүнөзүндөй да жакшы. Жоош болот, киши каппайт, ажаан эмес. Анан аңга чыкканда, талаага чыкканда өзгөрөт, бул аябай өзгөрөт. Каршы кыра алат. Малчыларга илгери аябай чоң жардам болгон. Илгери ата-бабабыз бул аңчылык менен жан багышкан, ачарчылык, учурда бир айылды бир тайган баккан деп айтып келген аталарыбыз. Кыргыз бар жерде бул тайган эч качан жоголбойт деп ойлойм да. Бул жүндү жууп, боердон мурун даярдап алабыз. Анан муну жуулган жүн боекко да жакшы кирет. Боекту даярдайбыз. Буга жашылдан салдым, эми жашылга сары кызыл кошкондо бул чөп жашыл цветтеги жүн пайда болот. Буга туз кошобуз. Туздун дагы эмеси жакшы. Бир кашык кошобуз. Бул боекту жакшы эритип, туздун зыяны жок да, мунун пайдасы эле бар. Менин атым Гүлзат. Ушул айылда жашайбыз. Уксус куям азыр. Жүн боегондо биринчи уксус куюп алам, 2 кашык. Уксустун негизи зыяны жок. Көбүрөөк куйса деле болот. Жүнүмдүн аз көбүнө жараша куюлат боекко. Өтө көп куйганда дагы жүн какайт деп коет. Жүндөр эме боекко жакшы кирбей калат да, кирсе дагы боего көп болуп, ашыкча болуп кетет, аны кайра жууш керек болуп калат. Жүндү салынгандан кийин кайра 5-10 мүнөт кайнаш керек. Жана кристалл жашыл деген боего бар экен апамдын арасы. Ошондон салып идим. Сарыдан аралаштырып туруп.
келсиңер. Боелуп бүттү. Гөлдөлөңдү мен кайненемен үйрөнгөм. Кайненем өзү иштүү, жамакчы, кошокчу, байбиче болчу. Койду сойгондон кийин эле муну ашатып, туздан кошуп коюп, анан жууп, тазалап, анан кургатып, маалы менен муну ийлеп кайра. Анан ушундай кылып, анан гөлдөлөң жасап, азыр ушул кезде неберелериме, багып кыздарыма бердим сепке. Миң булак айылында көп ишкер, көп иштөө апалар бар. Эми алардын баары кичине карылыкка моюнсунуп калды. Анан ага кишиден үйрөнгөн келиндер деле жасап атат ушул кезде. Боз үй жасап атышат, чий чырмап атышат монтип. Биякта оюну түшүрүп биринчи маркери менен чийип алам. Жүндөрдүн баары уяң-жүн болот. Кылчык жүн болсо жарабайт. Бир чийди болсо 10-15 мүнөттүн убактысында бүтөбүз. Ошол точкадан кайра бул бияк точкага чейин кара кылам. Заказда азыр бизге Акталадан келди. Акталадан келди, бир канат чийди 30 миңге жасайбыз. Бир канат чий бир 2 айда бүтөт. Азыр ошентип ушул чий менен оокат кылып атабыз. Заказ алабыз. Заказ бергендер болсо, өзүбүздүн боз үйдү жасап бүт өзүбүз кол менен ушунун чийин баарын жасап чыктык, чырмап. Эшигин, ашканасын, 2 канатын бүт чырмадык. Келин болуп келгенде эле кайненем кармачу апабыз. Ошондон кармап, ошол иштен үйрөнүп алдым. Кошо жардамдашып эле, жардам берип эле. Айыл ичинде башка жумуш жок бизде. Эмне аласың анан? Ошентип айылдан ушул кол өнөрчүдө үйрөнүп алып, апамдан үйрөнүп алып жакшы болду деп отурам ошо. Бул да болсо өзүнчө бир бизнес экен. Гөлдөн болом, Түп район Арал айылы. Ушул Нарынга Миң булак айылына келин болгом. Кашык берип койчу. 2020 келдим бияка. 2020 келип, анан мындай бирденке ойлонуш керек болуп калды. Анан эмнени кылсам болот деп ойлоп, бир Нарынга барсам, ашлянфу бар экен. Биякта ашлянфу жасаса болот турбайбы деп анан ашлянфу идеясын ойлоп, ашлянфу чыгара баштадым. Эң башы биз күйөөм экөөбүз толтура контейнерге салып алып, бир 20-30 контейнер жасап алып, ушул өтүп кетсе экен деп кечке чейин аябай сарсана болчубуз. Бирок ошол өтүп кетип, бир 5-6 калчу да, мындай эскирип калчу еще. Эртең өтүп кетет дечүбүз, бирок өтпөй калчу да. Анан кийинки күндөрү өзүм ойлондум да, мындай ашлянфуну кандай жолун тапсам болот эскирбеш үчүн депчи. Анан ушинтип мондай сразу эле свежий жасап чыгарганга үйрөндүм. Азыр клиенттериме айтам, бир жарым саат эрте же 10 мүнөт эрте чалыңыздар депчи. Жакшы, жакшы, өзүң. Жакшы, буюрса. Келин кут болсун, жакшыбы? Ашлянфу барбы? Ооба. Балдарым ашлянфу ичке келип атат. Канча порция? 3тү. Берип коюп атасың менен барганда берейин, Макул, макул. Ооба, жибере бер, Макул, барып макул. Бул болсо апамдын илгерки лапшерескасы экен. Жаңы бизнес баштаганда, неме ашлянфуну жаңы баштаганда жана китайский темир лапшерескалардан алгам. Анан ал болбойт экен, ал лапшереска сынып талкаланды бат эле. Анан ушуну апамдын лапшерескасын эле колдонуп атам. Азыр мен бул ашлянфуну сүйүп жасайм. Клиенттер заказ бергенде, ашлянфу заказ беришти деп, кадимкидей мындай өзүм көлдө жүргөндөй эс алып, сүйүнүп жасайм. Көлүмдү деле көп сагынбайм да, потому что мурда ашлянфу жеп кеш керек эле, караколго барып дечи элек да. Азыр баарын кылсак болот экен, баарын өзүбүз жасап алсак болот экен. Изденсек болот экен. Тетин туз жакшы экен кызым. Жаз келгенде эле ушактан чыкпайм кечке чейин. Ушул газды эле кучактап, тиги тактайды эле кучактап эле ушул жерде эле жүрөм. Кудай буйрса, келечегим алдыда болуп, Кудай буйрса бүт нерсем, тилектерим орундалса, могу ушул үйдүн, аш үйдүн ичин
мындай чоң духовкаларды алып келип коюп, торт, булочка бүт баарын чыгарам деген ойдомун. Малинанын Палана деген сорту да. Бул ремонтантный сортко кирет экен. Полина Палана. Анан биздин айыл жеринде мындай малина же болбосо нарын шартында мындай малиналар өстүрүлө элек экен. Эки жыл мурун 35 сомдон алдык бир көчөтүнчү. Мен 1000 түп алдым. Кенжебек ушул бuyakта кошунан тууганым ошол 2000 түп алды. Ошол биз деле мындай тобокелге салып, жанагы чүйгө бышкан малина бuyakка бышабы, бышпай калабы деген күмөн менен алганбыз. Анан айдап алып, ал учурда да кургакчылык болгон биринчи тиккен жылычы. Чака менен ташып көчөттөрдүн ар бирине суу куюп аттык, чындыгындачы. Ошол жылы кургакчылык болуп, анан бирибизди карап коебуз, бул эмне болот деп. Баягы ошончо 2000 көчөттү алып алып эмне болобуз деп күлүп коебуз. Анан кийин чыгып кетти, жүзүбүз жарык болду. Нарын шартында көбүнчө чөп айдайт, арпа айдашат. Малина болсо могу аз жерден, азыраак жерден көбүрөөк түшүм берет экен. Буюрса дагы аракет кылып өстүрүүгө аракет кылабыз. Жаңы сортторду алалы деген ойлорубуз бар. Негизи атадан мал калганча тал калсын деген жакшы кыргыздын сөзү бар да. Бул Миңбулак айылындагы могу секи жондогу жер болуп калат. Бул жер пайдаланылбай жүргөн жер болчу баштатан эле. Анан ошол биздин эш ата деген өз чоң аталарыбыз ошол балдары чогулуп биригип сүйлөшүп ошо бир эш атабыздын урматына бир парк жасап кетпейлиби деген идея пайда болду да. Жетпей калды. Бул ушуланге писине чоop коемчка. Басмылда. Чоop койчуна дагы. Байкелерибиз бар ошо макул деп финансовый жактан демөөрчүлүк кылышты. Андан кийин 30тан ашык түтүнүбүз го дейм. Ошолор дагы кошо акча чогултуп түстөтүп башында грейдер менен анан бир сыйра эки сыйра айдатып, кайра дагы түстөтүп, анан тосмосун тосуп, анан ушул ишти баштап буюрса ушул көчөттөрдү отургуз иштери бүтүп калды. Айыл өкмөт, акимчилик, Солтон Сарыдагы Жонжумайник компаниясы дагы ошолор дагы ошо демөөрчүлүк кылып анан көчөттөрдөн алар да беришти. Мени күткөн кымбат айылым бар, тереги желбиреген желектей. Ийне жалбырактуудан 250 түпкө чейин ийне жалбырактуу 4 түрү отургузулду. Кайың бар 100гө чукул түп. Анан мажырымта 35тей тигилген быйыл. Айыл эли аябай баары тең жакшы ойдо болуп атышат. Могу бактык тигерде дагы ошол айылды жалпы ишембиликке чакырганбыз. Биринчисинде келгенде мектеп жамааты, окуучулар, айылдагы тургундар келип тигишишти. Андан дагы эле баягы келбей калган айыл тургундары да келип сөзсүз ырымдап бирден болсо да бак тигип кетели деп ошо тигип кетишти. Эми 10 жылдан кийин ушул жер бир аябай сонун бир парк болуп, конокторду сөзсүз ушул жерге бир чыгарып көрсөтүп кетме бир адат болот го деген ойдобуз. Сагындым, айылым сагындым. Үйгө отура албайм, зерип кетем. Үйгө отурганда эчтеке киши жок. Каза болгон карларды. Чандыры бар абышкалар болсо, мен теңдүү абышкалардан жок бул жерде. 92ден 93гө кеттим да. 33-жыл калыш.
Gülgünün ölem torkonun gülügü ölem jorgon. Emi gülük çabır at boldu, kökügünüm jat boldu. Kıl murutum ak boldu, düýne geter çak boldu. Onu bitkenden keyin Bişkek şehrine barıp Hayıl Çarba İnstitutuna tapşırıp anı da bitirdim. Zaateknik boldum. Kalkoz saragança usul ayılda şehirme başçısı olup malçılarımla toğdurup işledim. Atmanın tek kışta varam gayrı. Jaydan günü malçılardı götürüyorum maşinemi. Alarga jem çöp taşıyım. Işıgıl çantım vardı. Kıyıkan. Işıgılıp Kırgızstan yumuşunu bitirdim. Karagay kıydım. Su sıkardım. Çalgı çaptım. Anam bir gün saldatka da varıp geldim, ona soğuş kargan yok mu? Üyden ölem o yerde maydaşı öyle baldarını okatın kılım. Momtu otun aralayım. Anan keyin iki jakka çıkıp bak taraftarda aralap, mal saldık aralap, arı beri basıp, ondan keyin ana kıvıratıp, komusumdan ınkıldatıp çertip oturuverem. Bulbullar kanasıyet oy güldürdü. Aşka köz bolsa qarıdık. Aylığız bolsa jakşınыкay güldüp jaşarıp jatat. Jakşı nerseler kurulup atat. Mektep kurulup atat, sport ayançalar kurulup atat, parklar kurulup atat, işi kılıp жаңыланып atat. Güldürdün ay, güldürdün ey, güldürdün ey. Atты 6 жашыман баштап мингем. Мага өзүмө негизи ат минген жагат. Ошо төрөлгөндөн бери эле ата энем менен тоопого чыгып, малга аралашып келем. Ат мингенде мындай өзүмдү эркин сезем. Жакшы жашоодо жашап жаткандай өзүмө сезилет да. Айылда негизи кыз келиндердин жашоосу аябай эле татаал. Күнүгө үй жыйнайт, кирди колго жуушат. Чоңойдук, мамама жардам берип, ушу айылдын жашоосун эми түшүнүп атабыз да, татаал экенинчи. Анан ушу жакшы окуп, жакшы ата энебиздин эмгегин актап, кийин ата энебизди жакшы жашоого жашаткыбыз келет. Мен чоңойгондо стоматолог болуп, жакшы жумушта иштегим келет. Мектепке Каракол педагогикалык институтунун физика факультетин бүтүп келгенден бери иштейм. Ошондон бери 41 жыл болду. Бөлөк жерде иштеген жокмун. Физика сабагы менен берип келдим. Туура коштум. Токтун күчүн азайтып, азыркыга чейин деле эртең муну айтайын, тигини айтайын деп карап келем сабактарды. Анан сөзсүз түрдө азыркы окуучулар кыйын. Аябагандай оор суроолорду информация көп да азыр. Анан ошол оор суроолорго да даяр болуш керек да. Амперметр токтун күчүн өлчөйт, бул болсо вольтметр чыңалуун өлчөйт. Мен деле көп бийик нерселер жаратып ийдим деген жок. Мен окуучуларымдын көпчүлүк физик, менин жолуму жолдогон окуучуларым абдан көп. Физика мугалим болуп иштеп атышат, ар кай жерде иштеп атышат. Директор болуп иштеп атышат. Анын баарын айтыш жок. Электр тармактарында иштешет ошол балдарым. Анан биз чындыгында киришкенбиз ошол иштөө учурунда биз областтык олимпиадаларда, республикалык олимпиадаларга чейин катышып жүрдүк. Резонанс жүрүп кетет, термелүү кескин көбөйүп кетет. Резонанс. Мектебибиз өзүнүн райондо билим сапаты менен өтө сыймыктанаттуу. Биздин мектепте ушу 5 медалист бүткөн. Аябагандай чоң мектептерде деле мынчалык сандагы медалисттер жок. Азыркы учурда ошол традиция уланып, мектептин балдары орты жана ар кандай сыноолордо жакшы көрсөткүчтөр көрсөтүп келатат да.
ай бербей жамгыр төксө, жамгырдай толгон карек жашын сепсе, жүрөгүң жаш кезилип келер беле, жаныңдын кыйналганын жаның сезсе, сезбеди сагынганы сенин жаның, саргартып кан жүрөктү ажарладың, күтүүдөн күйүп бүттү күлгүн жаным. Оу, жутпадым сен жыттанган, жутпадым сен жыттанган сүйүп алым.